Кыргыз өкмөтү Кытайга күнүнө 60 тонна эт экспорттоону пландоодо. Бул амбициялуу идея боюнча Айыл чарба министрлиги өлкөдөгү кайра иштетүүчү заводдордун ишин жакшыртып, Кытай жана Араб өлкөлөрүнө этти кайра сатат. Перс булуңундагы өлкөлөрдөн Россия, Монголия, Казакстан, Беларусь, Украина жана Польшадан арзан мал алып келип, кайра иштетилген формасында экспортко чыгарат. Транзиттик потенциал жөнүндө айта кетсек, азыр деле баарыбыз байкатабыз, сырттан келип аткан чийки затты бул жактан кайра иштетип, кайра башка өлкөлөргө, ошол эле Кытайга, башка өнүккөн өлкөлөргө да сата тургандай потенциалыбыз бар. Азыр болсо биздин командабыз менен ушул этти сатуу боюнча иштер жүрүп атат. Аякта ушул малды сырттан арзаныраак кылып алып келдирип, бияктан кайра иштетип, анан ошол эле бир араб өлкөлөргө азыр ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол жака саткандай мүмкүнчүлүктөр бар. Министрлик муну менен өлкөнү айыл чарба продукциясын жана сырьёну кайра иштеткен регионалдык хабга айлантууну максат кылат. Бул идея канчалык реалдуу? Айыл чарба боюнча эксперт Абдулла Ташиев алгач өзүбүздү эт менен толук камсыздап алуубуз маанилүү дейт. Эттин баасы дагы деле кымбат. Чет мамлекетке экспорттоо үчүн эттин сапатына өзгөчө басым жасалышы керек. Эми азыркы ушул тапта Кыргызстан мамлекети биз өзүбүз башка жактардан эт алып атабыз да. Мына өзүңүздөр базарга кирсеңиздер, баягы эле окорочка, баягындай ар кандай тооктун эттери ушулар келип жатат бизге. Биз эң биринчи өзүбүздүн мамлекетти толук эт менен камсыз кылып алып туруп, анан кийин буну экспортко чыгарсак болот эле деген оюмда, бул менин жеке оюм. Мына азыр болсо, мына бизде баягындай сапаты жок мал аябай көп. Сапаты жок мал аябай көп. Мен ушул министрге дагы сунуш кылат элем, баягы 1-ден баштап 8-ине чейин Өзбекстандын чегарасын ачып малдар кирди го. Ушуну жазга чейин ачып коюш керек да. Эске салсак, күздөн бери Кыргызстанда эт кымбаттаган. Аны Айыл чарба министрлиги малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрүп келе жатат. Дагы бир себеби өлкөдө сойгонго жарамдуу малдын саны да кыскарган. Орто жана кичи бизнес боюнча эксперт Абдисаид Каримбеков этти экспорттоо татаал иш деп эсептейт. Анткени Кытай жөн эле товарларды кийире койбойт. Бул маселе премьер-министр президенттин деңгээлинде чечилиши керек. Кытай мындай сырттан импорт кылган ошол этти азык-түлүк боюнча абдан мындай немесе катаал мамиле жасайт. Айрыкча Кыргызстанга билесиз, ушул күнгө чейин бир да фирмага же бир да компанияга мамлекетке уруксат берген эмес да. Биздин маалымат боюнча Казакстандан 3 компаниясы Кытайга доступ алган, уруксат алган этти экспорт кылганга. Демек Кыргызстанга эмне үчүн болбосун? Кыргызстанга болот. Болгону бул Айыл чарба министрлигинин деңгээлинде эмес, балким андан дагы жогору президенттин жана премьердин деңгээлиндеги маселелер. Эгер андай жол ачыла турган болсо абдан эле жакшы болмок. Бул реалдуу ишке аша турган эле иш да. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча маселе дүйнө боюнча курч турат. Учурду колдонуп, Кыргызстан толук агрардык өлкөгө айланууга мүмкүнчүлүк келип турат. Бүгүн азык-түлүк коопсуздугу деген маселе курч турат баарыбызда. Ошол эле убакта натуралдык таза, экологиялык таза продуктага бүгүнкү күндө дүйнө басым жасап атат. Ошондуктан бул жагынан алып караганда Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле убакта Союздун убагында биз ошол Советтер Союзу болуп турган убакта Кыргызстан кой өндүрүү боюнча, эт өндүрүү боюнча, экспорт боюнча алдыңкы 4-5 мамлекеттин арасында турганда, демек бизде бүгүнкү толук шартыбыз бар. Анан Кыргызстанда дагы бир жакшы тенденция, жакшы багыт бул бүгүнкү Кыргызстанда балким породалык жактан мындай алсыз болуп атканыбыз менен сан жактан малдын саны абдан көбөйдү. Адистер экономика эң оор учурларды башынан өткөрүп жатканын айтып, бийлик тез арада маселени чечип, жолуна коюшу керектигин айтып келет. Насыя алган ишкерлерге жеңилдиктерди берүү, чек араларды ачуу, коңшу мамлекеттер менен экспорт, импорт маселесин чыңдоо жана токтоп калган ишканаларды кайра жандандыруу программаларын иштеп чыгуу мезгилин талабы дейт эксперттер.